Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздар туугандар. Кезектеги сатылып турган үйүбүз ушундай болгон үй. Үй болсо 77 квадратный метр экен, көрүп атасыздар. Эң негизгиси газ, свет, суу бүт бардык шарты менен да. Адрес боюнча туугандар, адрес Тверская область, город Бежецк. Көрүп атасыздар, деревня Жилой, кошуналар бүт бардыгы жашашат экен. Ушундай болуп, магазин, медпункт бүт бардыгы бар туугандар. Районный центрге болгону 7 километр экен. Жүрүңүздөр, анда эмесе үйдүн ичин бир сыра кирип көрүп чыгалы, анан баасын айта кетебиз. Экрандан алыстабайбыз, бирден былчитип классты басабыз. Мына көрүп атасыздар, үйдүн көчө жактагы капталынан ушундай көрүнүш экен. Бул жакта кошуналар деле жашашат экен, көрдүңүздөр. Бул жакта болсо үйдүн кире бериши. Нар жакта сарайы, огороту ары көздөй. Ал жагын деле кирип чыгып көргөзөбүз. Жүрүңүздөр, биринчи үйдүн ичин кирип көрөлү, анан үйдүн сыртын көргөзөлү, огородун көргөзөлү, баасын айта кетели. Кана бисмилля деп киргенде ушундай болгон тепкич экен, көрүп атасыздар. Тепкичтен көтөрүлөт экенбиз. Бул жакта болсо прихожкасы, холл деп коебузбу? Ушундай болгон прихожкасы бар экен. Бул жактан жата турган бөлмөлөргө чыгып кетет экенбиз. Бул жактан сарайга чыгып кетсе деле болот экен. Бул жакта дагы бир бөлмөсү бар экен. Кана бисмилля деп ушул жактан баштай беребиз. Киргенде туугандар, бул жакка залга кирип кетет экенбиз. Бул жакта дагы бир спальный бөлмөсү. Бул жагы болсо кухнясы. Кана кухнясынан баштай берели. Мына көрүп атасыздар. Кухня, идиш аяк бүт бардыгы калды да. Газ. Көрдүңүздөр, газдын учетчиги, газ келген, суу келген, бүт бардыгы бар экен туугандар. Газды деле иштетип көрдүк, азыр газ иштеп турат. Мына учетчик. Бул жак кухнясы болуп калды. Көрдүңүздөр, ушундай болгон, идиш аяктары деле калды. Бүт бардыгын калтырып кетти. Бул жакта болсо бир спальный, кичинекей тыкан спальный бөлмөсү экен. Көрүп атасыздар. Электрический. Мына моу эмени көрсөтүп коюңуз, оператор акам. Бул электричествонун счетчиги. Көрүп атасыздар. Эми карап көрөсүздөр, таштай турган нерселерин таштап саласыздар. Кереги жок нерселер. Мына болсо отопление. Мына отопление кеткен, по всему дому отоплениясы бар. Бул бир бөлмөсү болуп калды туугандар. Спальный бөлмөсү, холодильник бүт бардыгы иштейт экен. Дальше көрөбүз. Бул жакта болсо основной зал экен туугандар. Залы ушундай. Көрдүңүздөр, стол, стул бүт бардыгы калды. Бул жакта деле отопление, котелдон туугандар. Азыр котелдун деле көргөзүп өтөбүз. Ушундай болгон зал болуп калды. Операторкам айлантырып көргөзүп коюңуз. Бул жакта болсо мына көрпө төшөктөрүн деле караштырып көрөсүздөр. Таштап салсаңыздар, таштайсыздар, керек эмесин таштап саласыздар. Дальше көргөзө беребиз. Бул жакта болсо котельный, газовый котел ушул жакта экен. Көрүп атасыздар, отопление ушул жактан экен. Мына газ келген, мына ал жактан. Каалаган режимге отопленияны коюп алсаңыздар болот экен туугандар. Дальше көргөзө беребиз. Могул жакта болсо дагы бир кладовой комнатасы болот бар экен. Бул жагын деле көргөзүп өтөңүз, оператор акам. Бул жакта мына темир тезек бүт бардыгы ушул жакта экен. Кааласаңар, бул жакты санузел кылып, жанагындай ванна, душ кылып койсо деле болот экен. Дальше көргөзө беребиз. Бул жакта болсо үйдүн ичинен жана кайталап кеткендей эле сарайга чыгып кетсе болот экен. Могул жакты көргөзүп коюңуз, оператор акам. Отделкага жанагындай материалдары деле даяр экен. Мына келип, внутренний отделка кылсаңыздар болот экен. Караштырып көрөсүздөр туугандар. Жүрүңүздөр, анда эмесе сарайын көргөзөлү. Бул жакта болсо сарай экен, көрүп атасыздар. Темир тезек эми ошончо да. Көрүп атасыздар. Сарайга мал кармаса деле болот экен азыр. Келип көрдүңүздөр. Ушундай болгон бул биринчи сарайы. Көрүп атасыздар. Көрүнүп атабы, оператор акам? Мына темир тезектерди бир сыра таштап салып, керектүүнү алып калсаңыздар болот. Так, биринчи сарайы могул жакта, экинчи сарайы торпокканасы. Могул жакта торпок кармашкан окшойт, мурда. Вот тосуп коюптур, кана көрүп атасыздар. Бул жакта торпокканасы экен. Дальше көргөзө беребиз. Нары жакты көргөзөлү. Могул жакта дагы бир бул жакта деле дагы бир сарай бар экен. Кыскасы, где-то чак менен бул жака 30 баш уй баткыдай. Ушундай вариант экен. Үйдүн сыртынан дагы бир жолу көргөзүп өтүңүз. Үйдүн сыртынан ушундай көрүнүш. Бул жакта болсо сарай. Жүрүңүз, оператор акам. Батыраак басыңыз. Бул жакта болсо сарай. Мына көрдүңүздөр, сарайга деле где-то 20-30 мал смело баткыдай экен туугандар. Огородун көргөзөлү. Огороду болсо эми көптөн бери адам бул жака жашабай, огород өсүп кеткен болгондой болуп. Нар жакта мал кармайм деген адамга деле өтө сонун вариант экен. Мал кармайм деген малын деле кармаса болот экен. Нар жакта поля да, кыскасы. Мына көрүп атасыздар, огороду ушундай экен. Азыркы кирип чыккан үйүбүз. Могул жакта болсо
Поля дальше. Мал кармайын деген адамға деле жакшы вариант экен. Мына көрүп атасыздар. Кошуналары бүт уй кармашат экен. Ушуна туугандар көрүп чыктыңыздар. Ушундай вариант экен. Көрдүңүздөр. Үйдүн сыртынан дагы бир жолу көргөзүп коюңуз оператор экен. Үйдүн сыртынан ушундай көрүнүшү. Эң негизгиси туугандар, үйдүн баасы боюнча. Үйдүн баасы 690 миң рубль дейт. Долларга где-то 7 миң, 7,5 миң доллар болуп калабы? Где-то ошондой болуп калат. Караштырып көрөсүздөр. Документ маселеси боюнча бүт бардыгын текшердик. Ограничение, запрет, залог бүт бардыгы таза туугандар. Келесиздер, үйдү көрөсүздөр. Эгерде жагып калса, сразу оформление. Баса белгилеп кете турган нерсе туугандар. Күн сайын биздин YouTube, Telegram, WhatsApp группаларыбызда Россия жергесинде арзан сата турган үйлөр чыгып турат. Эгерде биздин каналда биринчилерден болуп жатсаңыз, подписаться баскычын баса кетиңиздер. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.